Салам жалпыңыздарга. Бүгүн үй шартындагы картошка фрини жасалуу ыкмасын көрсөтүп бермекчимин. Кадимки кафеден жеп жүргөндөй хрустящий жана эң даамдуу, ылдам жасалуучу ыкмасын көрсөтүп бермекчимин. Буга жөп жөнөкөй эле, эч кандай оор нерсе талап кылынбайт. Кадимки картошканы арчып тазалап алабыз дагы, өзүңүздөр көрүп тургандай солонка түрүндө турап даярдап алабыз. Анын картошкалардын көлөмү бирдей болгону жакшыраак, себеби бышканда алар бир калыпта бышат. Даярдап алган солонка картошкабызды ушинтип сууга 3 жолу жакшылап жууп, чайкап алабыз, себеби картошканын крахмалын кетирүү абдан зарыл. Андан кийин бул суу болуп даярдалып турган картошканы сиздер бумажный полотенцага деле кургатсаңыздар болот. Эң негизгиси кургатып алуубуз маанилүү. Аны ушундай кылып мен үйдө колдонуучу гана майлыктардын үстүнө жайып кургатып алдым. Кургатып алган соң биздин картошка фрибизди бышырууга даярбыз. Кургатып алган соң ушундай ысыган майга акырындан картошканын бөлүктөрүн аз-аздан эң алгач салып бышырып баштайбыз. Бул жерде эң маанилүүсү кадимки эле үй шартында бышырып жатабыз. Атайын фритюрницанын деле кереги жок. Баягы үйдөгү балдар абдан сүйүп жейт эмеспи фрини. Ал үчүн фритюрница жок же болбосо бир шарт жок деп шылтоо кылуунун кажети жок деп ойлойм. Мынакей ушундай эле үй шартында биз каалаган тамактарыбызды жасай алсак болот экен. Ошолордун бири мынакей бүгүн сиздер менен даярдап жаткан картошка фри. Ушинтип ысык майга картошканы салган соң аны жакшылап 5-6 минута кайнатып бышырып алабыз. Улам сайын албетте аралаштырып турабыз, бирок көп аралаштыруунун деле кажети жок. Бул картошка фри бышкандан кийин өзү эле ушинтип майдын үстүнө калкып чыгып калат. Өтө кызартпастан эле алдым. Мен эң негизгиси абдан даамдуу болуп бышты. Мынакей чыгарып жатканда майдан абдан жакшы сарыктырганыбыз маанилүү, себеби өтө майлуу болуп калса дагы жей албай калабыз. Ошондуктан жакшылап сарыктырып алып, андан кийин дагы муну кургатып алсак болот негизи. Бирок меники өзү эле абдан кургак, кадимкидей хрустящий, абдан даамдуу болду чынында. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, үстүнө акырындан өзүңүздөрдүн татымыңыздарга жараша туздан сээп кошуп алабыз дагы. Биздин картошка фрибиз даяр болуп калды. Баардыгыңыздарга сунуштайм.